Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөзімді ырайымды жана боорукер улуу жараткан аты менен баштаймын. Улуу жараткан болгон мактоолорумду, алкоолорумду айтуу менен пайгамбарыбызга да салам салаваттарды жолдоп, улуу жараткан өзүнүн китебинде «Ва та'авану алал бирри ва тaqwa ва ла та'авану алал исми вал удван». О момундар, силер жакшылыкка жана такыбачылыкка бири-бириңерге жардамдаш болгула. Ал эми күнөөкөрчүлүк менен душмандыкка келген учурда бири-бириңерге жардамдаш болбогула деген. Бул аяттан ала турган пайдабыз, урматтуу мусулман жамааты, ансыз да аламаттуу мезгилде жашап атабыз. Оңдон солдон болгон ар кандай оор кырдаалдар мусулман үммөтүнүн башына түшкөн учурда мындай амал бизди сөзсүз түрдө биригүүгө, ынтымакта болууга жана бири-бирибизге жакын болууга себеп болуш керек. Тилекке каршы биз ар кандай болгон көз караштарды уккан мезгил келди. Ошол көз караштардын баарысын төкпөй чачпай элдин астына кайра чагылдырган мезгилге келдик. Аны биз бүгүнкү күндө социалдык тармактан көрүп атабыз. Же болбосо ар кандай абалдарда өзүбүздү ыңгайсыз калган учурларды көрүп атабыз. Натыйжасында биз бир гана Алланын көрсөтмөсүнөн башка көрсөтмөгө биз таяна албайбыз. Ал көрсөтмө: келиңиздер биз жакшылыкка келген учурда жардамдаш болойлук, такыбачылыкка келгенде жардамдаш бололук. Ал эми күнөөкөрчүлүк менен душмандыкка келген учурда эч качан сиз тууганыңыздын айыбын жашырыңыз. Момун момундун айыбын эмне кылыш керек? Жашырыш керек. Момун момундун жакшылыгын жайыш керек. Жыйынтыгында анан эмне кылабыз? Ортобузда махабат пайда болот, ортобузда жакындык пайда болот. Мына ошол биздин үммөткө кошкон салымыбыз болсун. Келиңиздер анда дайыма ынтымакта калууга аракет кылалык.